Тема. Ушул жуманын эң негизги жаңылыгы бул албетте Борбор Азиядан келген өлкө жетекчилеринин саммити болду. Ушул саммит туурасында Караколго иш сапары менен келген жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевди сөзгө тартты. Дастан Далабаевич, саламатсыздарбы? Аталган саммит кандай өттү деп ойлойсуңар? Ойдогудай эле болдубу? Бул чогулуш өтө тура. Менимче президент жакшы эле ошону өткөрдү. Тилекке каршы бизде туркмен мамлекет, таджик мамлекет тилекке каршы алар макулдашууга колду койгон жок. Менимче алар келечекте коюшу мүмкүн, бирок өтө өкүнүчтүү алар азыр ошого колду коюшкон жок да. Бул өтө жакшы макулдашуу болгон, себеби биз азыр мына согуш болуп атканда, дүйнөлүк ар кандай процесстер болгондо биз негизи биригип чогуу ушул проблемаларды көйгөйлөрдү чечсек, бул бизге эле жакшы. Ошол эле коопсуздук жактан, ошол эле продукты питания азыр ушундай проблема болуп атат. Алуу боюнча бизге эле жакшы, биз чогуу иштесек ошол боюнча. Эми кийинки суроомду берсем, сиздердин ишмердүүлүгүңөр жөнүндө болсо. Мына сиз 3 сазыв катары менен депутаттык орунда отурасыз. Азыркы сазыв коомдун пикиринде мурункуларга караганда эң бир алсыз сазыв деп айтып жүрүшөт. Сиздин оюңуз кандай? Сиз буга кошуласыздарбы? Жок, мен кошулбайм. Айырмачылыгы бар. Себеби шайлоочулар ким шайлоого барса, алар өзүлөр көргөн 2 бюллетень болгон. Биринчи бюллетенде партияны шайлаганга мүмкүнчүлүк болгон. Керек болсо ошол эле партиянын ичинде тизмени карап, талапкерди мындай шайлаганга укук болгон. Экинчи бюллетенде өзүнүн округтан депутатты шайлаганга укук болгон. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир шайлоочуда 2 депутатты шайлаганга укук болгон. Эми биз эң сонун парламентти таба албайбыз. Бул элдик парламент, калайбызбы, бул элдин ортомчу IQ десек болот. Ошондо мурунку сазыв жакшы иш алып бардыбы, канаттангандай? Же азыркы сазывдын эл өкүлдөрү күчтүүрөкпү? Жеке сиздин көз карашта кайсынысы элдин алкоосуна татып, пупулуна толуп, көрүнүктүү иш алып барып жатат дейсиңер? Менимче азыркы парламенттин потенциалы жакшы. Өткөн парламенттердин, жогорку кеңештин депутаттардын бир топ, кандай десем, бир топ туура эмес мыйзамдар чыгып калды. Бир топ туура эмес чечимдер чыгып калды. Анысы бар. Мисалы ошол эле фейк менен күрөшүү, бей өкмөттүн уюмдар боюнча мыйзамдар болгон. Конституция, мына биз ошол эле президенттик өтө авторитардык режимге биз өттүк. Бул менин оюм да. Парламент бир топ каталарды кетирди. Бирок азыркы парламенттин потенциалы чоң. Көпчүлүк ойлошот, депутаттар жөн эле олтурушат деп. Негизги милдетиңер кандай? Сиздин кызматтын оорчулугу эмнеде деп ойлойсуздар? Жок, депутат негизи иштесе болот, иштебесе дагы болот да. Начальник бул эл. Эл өзү көрөт, сен иштеп атасыңбы, же иштеген жоксуңбу. Эгер депутаттар келип, мисалы, бир даже катты жазбай, келип эле отурумга келип, микрофондо жакшы сүйлөп кетет. Эл ойлонуп калат, бул жакшы сүйлөп калды, бул значит демек бул киши, бул депутат жакшы иштеп атат деп. Андай эмес. Бир топ критерийлер болуш керек. Депутат негизи мыйзамды чыгарыш керек. Мыйзам долбоорлорго, өкмөт алып келген мыйзам долбоорлорго сунуштарды бериш керек. Каттарды дагы жазганды билиш керек. И сүйлөгөн дагы
билиш керек да. Мына бизде бүгүнкү күнү жогорку кеңештин 54 депутаты пропорционалдык система боюнча, башкача айтканда саясий партиялардын талапкерлеринин ачык тизмелери боюнча бир шайлоо округу боюнча келсе, экинчиси 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык система боюнча шайланып келди. Өлкө башчынын жарлыгы менен 120дан 90го түшүп, азыр 90 эл өкүлү ак үйдө кызмат кылуудасыңар. Биздин кичинекей өлкө үчүн 7 миллион калкы бар. 90 депутат көп эмеспи? Бул суроону эмнеге берип жатам? Анткени биз кээ биринин атын эмес, кебетесин да тааныбайбыз. Көп эмес. 90 депутат бул туура эле. Мен өзүм 120 депутат болгондо мен ошол теманы көтөргөм. 2019 жылда мен айткам, биз конституциялык реформага баш керекпиз. 90 депутат бул Кыргызстанга эң мындай ылайыктуу менимче. Чоң рахмат, Дастан Далабаевич, сиздин пикириңизче, Кыргызстандагы эң орчундуу делген 3 көйгөйдү атап өтсөңүз. Чоң көйгөйлөрдү айта кетсем, бул тилекке каршы башкарууда компетенциясыз иштегендер өтө көп. Бул эң чоң проблема. Себеби биз дайыма айтып атабыз коррупция, бирок чындыгында компетенция болбосо мамлекет өнүкпөйт. Бул биринчи көйгөй, экинчи көйгөй бул эл көтөрүп аткан таза суу. Бул не только региондорго тийиштүү, бул керек болсо Бишкекке да уже тийиштүү болуп калды. Үчүнчү болсо, бул эң чоң дүйнөлүк проблема, даже Кыргызстанга бул келди, экология. Мына биз көрүп атабыз го, мөңгүлдөрдү мына эрип атат. Мына ысыгын карасак, жыл сайын ысык эле болуп атат да. Биз экологияга көңүлдү бурбасак, таптакыр бул жерде кургакчылык болушу мүмкүн. Бул эң чоң биздин проблема. Чоң рахмат, Дастан Далабаевич, мына сиздер 3 көйгөйдү атап өттүңүздөр. Ал эми чек ара маселеси, тышкы карыз, бул баягы Кыргызстандагы эң орчундуу 3 көйгөйгө кирбейби? Аны чечсе болот. Тышкы карыздарды чындыгында биз азыр төлөп атабыз. Бул менимче төлөсөк болот. Варианттар бир топ эле бар. Чек ара маселе мен эмнеге айткан жокмун, себеби бул жерде башка мамлекеттерге тийиштүү болуп атат да. Биз аны өзүбүз чече албайбыз. Бул только сүйлөшүү негизинде чечилет да маселе. Урматтуу угармандар, дагы бир жолу маалымдап өтсөк, бүгүн Каракол шаарына конокто жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев келип, бизге кызыктуу маек куруп берди. Урматтуу Дастан Далабаевич, убактыңарды бөлүп бизге маалымат бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз.